качпаңыз деп айтсам дагы баягы кандай түшүнөсүз, бирок ачык эле айтайын, депутаттардан качпай эле палатага келип эле биз менен ушундай пикир алмашып эле биз эми бир генеральный линия болушубуз керек да. Бир мамлекетпиз. Мамлекеттин кызыкчылыгы, баарыбыз жарандарбыз, баарыбыз патриотпуз. Анан эми ошо сизден маалымат тез-тезинен алып турбасак, өзүңүздөрдүн замдарыңар же башкалар жөнөтүп койсо, алар эми кээ бирөө компетенттүү, кээ бирөө некомпетенттүү дегендей, эми сиз өзүңүздүн компетенцияңызга жараша сизден так маалыматты оозуңуздан уккуңуз келип атат да көп маселени. Мына мен кече Акыл Канатбекович, регламент сактайлы, башка депутаттар ham калды азыр бул жерде суроо бере турган. Кыскартың. Мындай эме кылбасаңыз, азыр мен бүтүп келаткам, перебивать этпесеңиз, азыр оюмду аяна чейин чыгарып коем. Перебивать эткен эмес, бул жерде оюм аяна чейин чыгарып коем, бүтүп калдым. Сиз эми өтө катуу сүйлөп атасыз, түшүнүп атабыз, эми күйүп айтып башкалар сыйлаң да сиз дагы. Мен башкаларды сыйлаган үчүн мен 2 саат, 3 сааттан бери отурам, күтүп. Сыйлаган үчүн отурам мен бuyакта. Сыйлабасам мен басып кетет элем да. Тезирээк сүйлөң эми. Болуңуз, бүтүрүңүз. Мындай адвокат болбой отургулачы. Мен эч кимге адвокат эмесмин, мен айтып коеюн, сиз тездетип башкалардан сыйлаң. Мага эдебесең мага. Нет. Кандай? Мага эдебесең сени. Сен эмне эдеп атасың мага? Эдебесең мага. Жигиттер, токтоткула. Эдебесең деп атам. Сөзгө мага эдебесең деп атам. Жөн сүйлөп атам, эй деп атам, эмне дейсиң? Эмне дейм? Эдебесең деп атам. Мында мен аты жөнүм бар, жакшынакай. Эдебесең? Отустон мен айттым мен сен. Деп атасың сен мага. Кайрагар деп атам деп. Акыл Канатбекович, бүтүрүңүз эми тезирээк. Улукбек Саминович, бул эмоциянын баары ушу элден жаралган көйгөйдөн, сиз менен ортодо болгон контактынын жоктугунан, мындай пикир алмашуунун жоктугунан келип чыгып атат да.